Андан кийин тарбия бергенде жакшы эле, бирок биздин балдар мусулманчылыкты көп билбейт да. Бирок тартиптүү. Сиз калай айтып белеңиз ошону? Мен каалайм, бирок деген өтө эле монтип чүмчүп жоолук салынгандарды жактырбайм да. Историяны караганда, тарыхты карабашканда. Биздики айга сыйынышкан, ташка сыйынышкан ата бабаларданчы мындай мусулманчылык көп берилген эмес да. Ошондуктан мусулманчылыкка өтө албайт болуш керек да. Ушундай бир тарыхтан маалымат берип койду да, биз айга сыйынган элбиз, ташка сыйынган элбиз деп. Андай эмес, урматтуу мекендештер. Муну биздин тарыхты карай турган болсоңуздар, кызды тарбиялоо институту жолуктан турат өзү. Топудан келет. Аягы элечек менен бүтүп атат. Элечектин мына үстүндө кепинди алып кое турган болсоңуздар, мына өзү мусулман хиджабы. Бүгүнкү кыздар чүмкөнүп жүргөн хиджаб ошо элечектин жанагы эмеси, ээги менен, ээк жапмайы менен чогулуп туруп. Ал эми үстүндөгү кепини бул биздин энелердин өлүмгө даяр экендигин, кепинин башында алып жүргөн эл экендигин далилдеп турбайбы? Мындан өткөн диний эл болобу? Эгер айга, ташка сыйынган эл болгондо кепинин башына алып жүрмөк беле? Кепин эмне экендигин билмек эмес. Башында алып жүрмөк беле. Ошондуктан тарыхты дагы буюрса келечекте жазыла турган тарыхтар, анык тарыхтар болсо керек деп ойлойм. Азыркы күндө деле чыныгы тарыхтар бар, бирок биз 70 жыл Советтердин учурунда жашаганда, ал капыр мамлекет өзү каалаган тарыхты бизге үйрөттү да. Өзүнө ыңгайлуу болгон тарыхты бизге үйрөттү. Ошондуктан биз ал тарыхтарды бүгүнкү күндө идеалдуу тарых деп эсептеп албашыбыз керек. Чыныгы тарых менимче издеген адам табат.